Видеонун дем өрчүсү Атаман таксопаркын барыңар билесиңер. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат, путевой лист, страховка, договор аренды. Анан жаңыдан чыгып аткан мекендештерибиз үчүн кисартка дагы жардам берет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Доставка грузовой алар деле бар. Таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлер, төмөндөгү дарек, байланышка чыгып Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, жумушту тытып жүрөбүрлөр. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум туугандар, жамаат. Бүгүн түнкү сменамды өзгөчө баштап отурам, себеп дегенде саат 1:40 өтүп атат. Түнкү 1:40 өтүп атат. 24 май 3-күн. Өзүңөр билесиңер же билбесиңер айтып кетейин. Мен акыркы жума, акыркы апта түнкү сменага өтүп алгам. Күндүзгү пробкалар, анан күндүн ысыктыгына бир аз чыдабай калдым. Ошон үчүн ночко өтүп алдым. Ошол иштеп атам. Кудайга шүгүр. Бир аз бүгүн кечирээк баштап калып атабыз, но ничего. Кандай болот экен, эмне болот экен, кандай кызыктуу учурлар болот, канча акча табабыз, иши кылып айтор ушунун бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыңар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, Аким Кежи YouTube каналына кош келдиңер. Каналга катталып койгула и видеону башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүп жаккан болсо, аягында бир класс, анан бир комментарий приветствуется. Кеттик анда эмесе. Түнкү сменамда ачкимди көрүп алып, ачкимди чечип эле койчу, ачким түнү да көрсөтөбү деген суроолор келет. Туугандар, ушул телефондон вспышка көздү алып койбош үчүн эле ачкимди тагып видео тартып, аңгара чечип алып коем. Анда деле постоянно тагып жүрө бербейм түнү. Здравствуйте. Не закрыли. Так, улица Митинская. Да, все верно. Я извиняюсь, что немного там опоздал. Да ничего страшного. Там предыдущий пассажир, с оплатой проблемы были. И решали вопрос. 12 мүнөт жол жүрдүк, туугандар. 373 рубль болду. Разорвана нервы. Анан будан эмнеге прошу прощения за опоздание деп койдум. Неге не объясню дедим. Заказды принимать этип коюп, өзүмдүн сүйүктүү магазиниме кирип, кофе алып аттым, капучино. Теплый бир напиток ичип коеюн деп кофе алып аттым эле. Анан заказ всё ат менен алып калат го депчи. Но нет, ат менен алган жок. Анан кофемди алып чыксам, чалды. Ой, мына келип калдым деп тура келип. Короче, буну бүтүрдүк. Ооба. Кийинки заказды күтүп атабыз. Пока заказ берилик. Митинага келдик. Митина, Пятницкое шоссе. Ошол тегеректебиз. В глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори. Это Киркоров? Киркоров, я поднимаю свой бокал. Я не слышал. Это же Киркоров поет. Не, все песни слушаешь, да, 2-3 песни там детские есть, но очень, которые не надо. Мой музыкант, ах, какая женщина, какая женщина. Поселок Архангельскаядан Мытищиге келдик. Мытищинский проспект. Так, канча мүнөт? 46 мүнөт жол жүрдүк. 973 рубль болду. Оплата наличный болчу. 1000 рубль перевод кылып коюшту. Так, биз биринчи кезекте азыр бензинди куялы и дальше жумушту уланталы. Саат 3:24 өттү. Ошондой. Мытищинин новостройка тарабы. Өзүнчө эле бир Нью-Йорк эне четтен караганда. Ар жакта үнчө туман, не туман болуп анан доорлордун арасында. Туугандар, кандайдыр бир рекламаңар болсо, ошол төмөндөгү WhatsApp номерге кайрыла бересиңер. Выкупка машинаңарды өткөрүп бересиңерби, же жөн эле сатасыңарбы, же лизингке машина алып чыгып бересиңерби, же чайхана, ресторан иши кылып кандайдыр бир кызмат көрсөтөсүңөрбү, бир нерсени сатасыңарбы, алдасыңарбы, бересиңерби, өткөрүп бересиңерби, иши кылып кайрыла бересиңер. Фантазия кудайга шүгүр өтө бешеный, сонун кылып чыгарып берем.
машинадан акчаны алайын, анан берем дейт. Көрөлүчү. Көргөз коюн, мынакей 43 мүнөт жол жүрдүк. Мытищиден Шолкового келдик. Так, 2206 рубль. Бул мен үчүн өтө таң калыштуу, өтө удивительно. Акчасын наличный төлөдү, берди, өзү апапакай машинасы бар болчу дейм да. Ошого отуруп, өзү дальше кетти. Ошондой. Домойду баскан жерден дароо эле заказ берди. Улица Ленина 11ден улица Центр 6 дейт. Долгая поездка 45 мүнөт 36 километр. Коэффициенти жок. 7 минуталык подачасы менен. Шолководан эми бир нерсе кылып өптөп Москва жака кетип калышыбыз керек. Бул жерде торчат эте бербей. Вот, саат 4-төн 29 өттү. Азыр бул заказ менен примерно грубо 51 саат убактыбыз кетсе, подачасы жеткиргенибиз менен 4-5 жарымда Москвада болот экенбиз, примерно үйдүн тегерегинде. Ошол жерден дагы 3-4 миңди уруп коюш керек. 2-3 миңдичи. Көрөбүз. Кече күнү бир пассажирка менен кызыктуу окуя болду. Кыскача айта турган болсом, ал отуруп атат, анын артынан ары ээрчип кирип атат да. Анын духисине суктанып, эмне кылып, иши кылып, ары аркасынан үзүлбөй эле учуп жүрөт. Анан ал кирип эшик жабат, анан бул айнек ачып болчу, бул айнектен кирип келет, иши кылып хохмомо видеону коеюн, өзүңөр көрүп туруп ха-ха деп коелу, Мне закопалась эта шавай мясо. Здравствуйте. Целый. Телефоном его. Уезжаем быстрее. Там он, ой, залетел. Закрывайте окна. Окна Вылетел, закрывайте. нет? Да, окна быстрее, здесь на меня достигли. Я сладкими духами надушилась. Господи, там она меня достала. Прям борьба. Да, я еле. Ага, ладно. Спасибо большое. Ага, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Крик души. Центрден Садовое кольцонун ичинен, Садовое кольцонун өзүнөн дагы навигатордун ушунчалык тупит эткени аз келгенсип. Центрден заказ алдым дагы. Примерно Внуково аэропортунан дальше деревня Трубачевка деген жерге бирөөнү алып келдим. Поездкабыз 47 мүнөт жол көрсөтүп аткан. Акчасы по карте 837 рубль. 837 рубль. Анан могул навигаторум эмне болуп атат, тупит этип атат акыркы бир жумадан бери, бир аптадан бери. Өзүнөн өзү эле платный жолду тандап алат, долгий поездкаларгачы, долгий поездкаларга. Анан мен улам периодически мондай кылып кайра выбрать этип туруп бесплатный маршруттар тандап келаткам. Бунусунда кылсам дагы өзү платный дороганы тандап алган экен. Анан будан сурасам, жок, бесплатный менен кетебиз дейт. Хорошо, бесплатный тандап келатасың, МКАДка жеткенде автоматтан перенастройка болуп калган экен, мани бериптирмин. Платный дорога. Айла жок, өзүмдүн чөнтөгүмөн 300 рубль платный дорога төлөп, келет Красногорский шоссеге чыгып кеттим. Юдина деревня жагыменчи. Ой, өлбөдү, ушундай болуп өлбөдү туугандар. Ушундай болуп кетти. Эми эмне кылабыз? Улам эле эстеп, ойлоп, өзүбүздүн маанайыбызды түшүрө бербейбиз. Ладно, болуп кетти. Сабак алдык дейли дагы. Дароо эле эме кылалы. Саат 7ден 57 өтүп атат, таң атып атат. Таң атып атат го.
7'den 57 өттү, заработок 4916 рубль. Дароо эле ойлонбастан домойду күйгүзөлү. 31 километр 35 мүнөт дейт. Аз буну деле бир көрүп коеюн. Домойду деле бул кээде түп этет. Домойду деле платный методунда болуптур. Ийин турайын деп. Бесплатный болсо 1 саат 4 мүнөт дейт. 30 километр 1 саат 4 мүнөт. Мен бесплатный менен кетейин. Жолдон сөзсүз түрдө заказ берет. Заказды алабыз, анан кийин барып буюрса отчет алдыгы нерселердин бардыгын акырын чыгарып беребиз. Прямо ушул эле деревнядан заказ берди. Келдим, азыр отурам, күтүп коюп, пока чыга элек. Үй жака экен. Строгино, МКАДтын жээгинде. Андан ары үйгө да примерно 10 мүнөт, 8 мүнөт болуш керек. Анан туугандар билинбестен эле 2 айдын жүзү болуп калыптыр. Таксиде иштеп атканыма. Ушул Тулпарды алып айдап жүргөнүм. Бул Тулпарды ошол Gold 312 деген таксопарктан алгам. 1700 рубльдан. Депозит 5000 рубль болчу. 2,5 берип, калган 2,5 бөлүп бергем. Ошентип эле силер дагы арендага автоун алсаңар болот туугандар. Азыр Comfort Plus, там Cherry Tiggo, Kia Optima, Hyundai Solaris, Polo ушундай автомобилдер бар. Поэтому телефон номерлерге байланышка чыгып, Аким Кейджден деп кайрылсаңар болот. Ошол туугандар. Илгери иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо, прошу любить и жаловать. Карточку дадите? Да, если не вижу, говорите. Я думал, вы... Не, я в телефоне все помню. Так хорошо ехали. 1 саат 4 мүнөт көрсөтүп атты эле туугандар. Көрдүңөр өзүңөр. Чыгып туруп эле дароо платка менен кетебиз дедим. Хорошо дедим. Платный жол менен киргенде 70 рубль алды, чыгып атканда 300 рубль алды. Ошондо 370 рубль платный жолду өзү төлөдү. 1 саат 4 мүнөт бесплатный жол көрсөтүп аткан болсо, платный жол менен 35 мүнөттө келдик. Акчасы 1011 рубль болду. Ошондой. И мен азыр үйүмө 15 мүнөт жол калыптыр. 15 мүнөт жол. Заработок 5672 рубль. Кудайга шүгүр. Өтө кыска убакыттын ичинде мындай жыйынтык болуп атат. Кудайыма чексиз шүгүр дейбиз. Туугандар, унутуп калыптырмын машинадан тартам деп, 9да бүтүрдүм жумушту. Азыр эсептеп берем. Үйгө кирип, курсакты тойгозуп, эми силерге бир эсеп кылып коеюн, туугандар. Бүгүн 24 май күнү түнкү саат 1ден 40 өткөндө жумушту баштап, эртең мененки саат 9:00 жумушту бүтүрдүк. Доход 5672 рубль. 5672 рубль грязный болду. Километражды фиксировать ете албай калдым. Саат боюнча 1ден 40 өткөндөн 9га чейин санасак 7 саат 20 мүнөт болуптур. 7 саат 20 мүнөттүн ичинде 5672 рубль. Андан аренданы, бензинди, анан жанакы платный жолго өзүбүз аралашып түшүп алган 300 рубльду и 85 рубль кофени санасак, ошондо 2587 рубль бизге бүгүн жөндөкүзгө таза калды. Жогоруда айтып кеткендей эле, буга да болсо Кудайга чексиз шүгүр. 7 саат 20 мүнөт кыбырап койдук, тындырбай. Бүгүн буюрса бир аз эртерээк чыгабыз, азыр битке уктап алабыз, анан кийин эртерээк чыгып туруп, дагы көрөк иштегенге аракет кылабыз. Ошол видеону ушул жерге чейин көргөн бир туугандар, силерге чоң рахмат. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө бир класс, анан бир комментарий жазып кеткиле. Анан каналга каттап алайык бир туугандарыбыз болсо, катталып кеткиле. 7500дөн ашып олтурабыз. Буга да болсо чоң рахмат. Кийинки роликтерден Гүлжигит Байкеңерчлер менен көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.